Саламатсыздарбы, Alma Media YouTube каналының көрүүчүлөрү. Alma Media YouTube каналы шоу-бизнес чөйрөсүндөгү маанилүү келген жаңылыктар менен тааныштырууну улантат. Биздин каналга катталып, жаңылыктарды алгачкылардан болуп угуңуз. Орусиялык ырчы Моргенштерндин Бишкекте өтө турган концерти жокко чыгарылышы мүмкүн. Анткени Моргенштерндин ырларынын мазмуну жана өзүн алып жүрүшү коомчулуктун кызуу талкуусун жаратып келет. Маданият, маалымат жана спорт министрлиги орусиялык ырчы Моргенштерндин Бишкекте өтө турган концерттин токтотуу аракетин көрүүдө. Бул тууралуу мекеменин жетекчиси 16-июнда Алтынбек Максутов жогорку кеңеште билдирди. Жыйында бир нече депутаттар Моргенштерндин концертине каршы пикирин билдиришип, ал динден алыс, журт бузар, анын концертин токтото аласыңарбы деген суроону министрге узатышты. Алтынбек Максутов депутаттар менен макулдугун билдирип, азыр Бишкек Арена моз аянтчасынын жетекчиси менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын белгиледи. Барына чексиз. Эмнелерге? Барына. Мессенджерлерге, социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, барыбыз кошулабыз. Переходи на О. Барына чексиз. Бол жанымда деген ыры менен тойлордун көркүн ачкан казак ырчысы Төрөгали кайрадан талкуу чордонуна түштү. 14-июнда Алматы шаарынан ырчы Бангизат колдонуп, Lexus үлгүсүндөгү унааны башкарып, ал патрулдук унааны сүзгөн үчүн кармалган. Ага карата 6 укук бузуу боюнча протокол түзүлүп, унаасы айып куруусуна киргизилген. Казак маалымат булактарына алайык, Төрөгали соттун чечими менен 20 суткага камакка алынат жана 7 жылга транспорттук каражатты башкаруу укугунан да ажыратылат. Клиптерди көркүнө чыгарган актер, блогер, жеке ишкер Эрни Сайдаралиев уулду болду. Эрни Сайдаралиев уулуна Ахмат деген ысым ыйгарганы маалым болду. Ал 2020-жылы сүйүктүүсү Аделинага баш кошкон. Учурда жубайлар бир уул, бир кыздын ата-энеси болушту. Бир булайык шоу берүүсү аркылуу баш кошкон Арген Асанов менен Аружан Бекешева гелиндик доорун чагылдырган кызыктуу видеолор менен бөлүшүүдө. Жалал Абад облусуна келин болгон Аружан таңкы саат 5-те туруп, көчөлөргө суу чачып шыпырганын, үй оокаттарын кызыгуу менен аткарып жаткандыгын чагылдырууда. Эскерте кетсек, Арген Асановдун сүйүктүүсү Аружан Бекешеванын кыз узатуу тою 11-июнь күнү Казакстандын Талдыкорган шаарында болуп өткөн. Ал эми 2 жаштын үлпөт тою 2-июлда Жалал Абад шаарында өтөт. Ырчы кыз Сайкал Кабылова кош бойлуубу деген суроого жооп издеп көрдүк. Ырчы кыз Сайкал Кабылова акыркы учурда ЖМКларга көп маек бербей жүрөт. Бирок коомчулукта ырчы айымды кош бойлуу деген уудуу кептер жүрүүдө. Ырчынын жеке баракчасына качан төрөйсүң? Үйлөнгөнүңөргө 8 ай болдуго деп суроо узаткандар бар. Alma Media YouTube каналы ырчы айым менен байланышканыбызда бул жеке жашоо, ага тиешелүү суроолорду берген адамдарга таң калам. Социалдык баракчама кат жолдогон адамдарга мындай суроо берген уят деп жазып келем. Жеке жашоом боюнча эч кандай комментарий бербейм, деди ырчы айым. Ырчы Малика Дина ишкердикке киришти. Ал бул жаңылыгы менен социалдык баракчасы аркылуу бөлүштү. Ырчы айым чыгармачылыктан сырткары косметикалык бренд ачты. Менин сүйүүмдүн жана көңүлүмдүн баары ушул продукцияда. Биз ар бириңиздердин бактылуу болушуңуздарды камсыз кылабыз деген ырчы айым косметикасын сатыкка чыгарды. Кодул Борончу Кудайбергенов Alma Media YouTube каналына маек берип, анда орусиялык шоуго эмне себептен катыша албай калганын төмөнкүчө түшүндүрдү. Мен өзүнө көптөн бери эле орустардын Кривой зеркалосуна Петросян шоуга барам деп жүргөм. Өткөндө 3 Бандурин, Разумовский, Морозов деген жанагы ошо Петросяндын эмесине здоровый чачымдай болгон кудул бар эмес. Ошол үчөөнү алып келип концерт койдум бу жерге. Өзүм орусча уступайт деп концерт койдум. Ушул Кыргызстандын атынан ошолорго кирейин деп аракет кылып жүрөм көптөн бери эле. Алардын баары менен таанышып, баары менен дос болуп, ошентип жүрөм. Ошентип атканда, эми дагы Кудайдын буйругу болсо керек, мага балким ушул нерсе кереги жок болуп атабы, же может эрте болуп атабы. Черный списокко түшүп калдым Россияга. Ошойдо мени кое бербей атышат. Биздин Кактус деген газетабыз, мен тиякта кыргыздар ушундай укмуш жашап атат, баардык жерде ушундай деп мактап койсом, майнысы башка буруп туруп чыгарып ишкен экен орусча. Анан тигилер Россияга каршы экен деп мени киргизип коюштур.
ошол жака деп аракет кылып аткан болчумун. Бул эме ишке ашпай атат азырынча. Сиздер шоу бизнес чөйрөсүндөгү акыркы маалыматтар менен тааныштыңыздар. Алма Медиа YouTube каналына катталып, жаңылыктарды алгачкылардан болуп угуңуз.